Демек, кадырман мекендештер, дагы бир керемет жарым финалдык кармаш 67 кг салмак чембирдиктеги кармаштар Амантур Исмаилов менен Нурсултан Махмудовдун ортосунда орун алат. Чындыгында бүгүн Нурсултан Махмудов өтө күчтүү атаандаштарды өз жолунда кезиктиришти. Алардын ар бири болуп көрбөгөндөй дагы кармаштарды өткөрүүгө дагы умтулушат. Демек, балбандар жылуу кол алышат. Мындан ары эми кимиси жеңишке жеттерин көрөлү. Чындыгында Нурсултан Махмудовдун кармаштары өзгөчө эсте калды. Анткени өзүнүн жолунда Нурсултан Махмудов алгачкы кармашында Нурбек Мурзабековду, экинчи кармашында Тынар Шаршембековду, үчүнчү кармашында Элдияр Сатаровду бүтүн күчтүү делген балбандарды жеңип чыккан болчу. Андыктан Амантур Исмаилов эми сөзсүз түрдө өзүнүн мыкты чеберчилигин бул жерде колдонбосо, Нурсултан Махмудовдун эмнеге жөндөмдүү экенин эстен чыгарбоосу дагы зарыл. Жана бирок ошол эле учурда Амантур Исмаилов дагы эл аралык класстагы спорт чебери, мыкты күчтүү каршылаштар, экөө бири-бирине чоң каршылаштыкты дагы көрсөтөт. Айтор канча дагы 2 килемден тең 67 кг салмактагы жарым финалдык кармашалар болду. Экинчи А килеминде болсо ал жерде ошол Халмурат Ибрагимов менен Марлен Асикеевдер күрөшүн өткөрдү. Өткөн жылы ошол жуптар 67-нин финалында кармашкан болчу. Быйыл эми мынтип алар жарым финалда дагы кез келип калган жайы бар. Нурсултан Махмудов кайрадан атаандашын кыйноого алат жана кайрадан колдорду өтө ишенимдүү түрдө алуу менен жана Нурсултан Махмудов эмнени ойлоп табат ошол жерде атаандашын болушунча ишенимдүү түрдө белден кармоого умтулган жана анын жыйынтыгы зор упай алып келген жок. Амантур Исмаилов коргонуп кете алды, көрөлү, ишкырык бар жана бир упай. Нурсултан Махмудов Амантур Исмаилов күрөшпөй жооп качкан, бирок Нурсултан Махмудов жерде дагы партерде өтө бир керемет күрөшкөнүн көрсөткөнүн эске ала турган болсок, азыр Амантур Исмаиловго оңой турган жок. Биз болсо ар бир абалда, ар бир учурда байкап көрөбүз жана ышкырык жаңырат. Буга чейинки Исмаилов ордунан туруп келсе, бүгүн эми аны бул жерде ордунан көргөн жок. Кармаштарды улантып көрөбүз. Махмудов каршылашында толугу менен иштен алды. Мындан ары эми ал өзүнүн эки чыкканагын кармагандан кийин албетте жерден атаандашын жулуп көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк алабы десек жок. Кармаштар туруп уланат дагы. Албетте биз бардык абалды эми жөнгө салып дагы байкап көрөбүз. Амантур Исмаилов ордунан турат, кармашты улантууга даяр жана 2 килемден тең кандай гана керемет кармаштар орун алды. Чындыгында 67 салмактагы ушул мыкты балбандардын, күчтүү балбандардын жолугушуусу чоң бир алардын чеберчилигин кабар берет. Амантур Исмаилов бали дарына 2 упайлык укманы жасаган. Жалпы упайларда азырынча Калыстар тобу албетте биринчи атаандашын ашыра чапкан, андан кийин аны артына өткөндө дагы упайлар берилиш керек. Жалпы упайларды азыр биз байкап көрөбүз. Алгач 2 упай, демек ошол чапкан үчүн гана упайлар берилген экен. Демек байкайлы өтө бир кооз күрөштөр. Нурсултан Махмудов азырынча ашыккан жок, арыдан эле салкынгандо кармаштарын улантат. Биз болсо Амантур Исмаиловдун дагы жүрүшүн байкайлы. Ал алгачкы кармашында Төлөгөн Жамалидиновду жеңген болсо, экинчи кармашында Дастан Стамалиевди, ал эми үчүнчү кармашында Элмирбек Садыровдун үстүнөн жеткен болчу. Байкайлы Нурсултан Махмудов өз ордунда азырынча ашыккан жок. Аралыкты сактап байкоо менен гана жүрүштөрүн дагы улантат. Амантур Исмаилов эмнени ойлоп табат? Азыр Калсынчкара жаңырда 2 спортчу алгачкы 3 мүнөттүктө мынтип 2-1 эсебинде жыйынтыкташат жана биз чындыгында эле мына финалдык кармаштар өтө курч болорун алдын ала эле болжолдосок болот. Анткени 2 салмакта тең жарым финалда кармашты өткөрүп жаткандар күчтүү алдыңкы спортчулар.
Demek mekendештер карамашта улантып көрөбүз. Дал ошол жерден 67 кг салмак чемпиондуктагы финалчылардын бирөөсү аныкталды. Ал Мариан Аскеев, өткөн жылы Мариан Аскеев алтын байгени тагынган болчу. Быйыл дагы ал дал ошол көрсөткүчүнө ээ болууга жакындап барат. Ал эми аны менен финалда ким күрөшөрүн сиздер менен бирге аныктайбыз. Алардын бирөөсү мына ушул финалга чыга турган балбандар биздин назарыбызда турат. Амантур Исмаилов менен Нурсултан Махмудовдор азыр так килемдин ортосунда өздөрүнүн өзгөчө кармаштарын өткөрүүдө дагы бар күчүн ортого салышууда. Демек байкайлы Нурсултан Махмудовдун мына озу же мурду жок бар эле жайында болгону кармаштардын мыкты өткөрүшү дагы керек. Көрмандардын бардыгы ушул эки жуптун кемиси финалга чыгарымдагы көпкө чейин күтүп калды. Амантур Исмаилов жөн жерден эл аралык класстагы спорт чеберенеси экенин дагы эске ала турган болсок, анда кармаш өзгөчө өтөт. Нурсултан Махмудов мына жерге жатып берет. Амантур Исмаилов активдүүлүгү үчүн дагы бир упайга ээ болду. Дагы жерден эми өзүнүн чеберчилигин сөзсүз түрдө көрсөтүп кетүүгө ал мүмкүнчүлүк аларындагы айталы жок. Махмудов азыр ордунан кебилген дагы жок, туруп кетти жана ушул жерде тескерисинче эми азыр Амантур Исмаиловдун колдорун байлоо менен өзүнүн күрөшүн сунуштоого умтулат. Амантур Исмаилов болсо ал дагы отандашынан болуп көрбөгөндөй каршылаштыкты көрсөтүүнүн бир жолунда. Көрөбүз Махмудов кайрадан күрөштө. Амантур Исмаилов эменен ээлеп табат. Жок, азырынча Исмаиловдун жоңгодан коргонулары бар жана Нурсултан Махмудов болсо өз кезегинде туура реакция жасады. Жыйынтыгында атаандашына упайларды бере элек, бирок дал ушул жерден ар бири өзүнүн мыкты көрсөтүүгө чоң бир умтулууларды ортого салат. Биз болсо байкайбыз, бул кармаштардан кийин 3-чү орунга болгон болжолду кармашуулар Нурсултан Махмудов убакыттын аз калганын жакшы билет. 40 гана секунда убакыт бар. Ал эми Амантур Исмаилов эсеп жагынан алдыга чыккандан кийин каршылашына жөн жерден упайды берип койгону дагы билүүсү керек. Байкайлы бул жылы өлкө чемпиону аткан балбандар олимпиадаларда лицензия алуу үчүн кармаштар барат. Андыктан алтын байгенин орду ар бири үчүн чоң мааниге ээ. Андыктан байкайбыз Нурсултан Махмудов кармаштарын ушул жерден улантат жана байкайлы финалга биз Амантур Исмаилов менен Мариан Аскеевдин чыкканын байкадык. Демек керемет дагы бир финал бизди күтүп турат. Жана Амантур Исмаилов Бали.